Эгерде уурдалган мал өгүз болобу, эшек болобу, кой болобу уурунун колунан тирүү табылса, анда эки эселеп төлөсүн. Эгерде кимдир бирөө малын кое берип, бирөөнүн талаасын же жүзүмзарын тепселетип талкаласа, анда алага өзүнүн талаасынын же жүзүмзарынын түшүмүнөн эң жакшысын берсин. Эгерде өрт чыгып, тикендүү жыгачты каптап, бирөөнүн чөмөлөсү же эгини же талаасы күйүп кетсе, анда өрт чыгарган адам аны төлөп берсин. Эгерде кимдир бирөө жакынына күмүшүн же буюмдарын сактап турууга берсе, алар анын үйүнөн уурдалып кетсе, бирок ууру табылса, ал эки эселеп төлөп берсин. Эгерде ууру табылбаса, анда үйдүн ээси соттордун алдына келип, жакынынын менчигине тийбегендигин айтып каргансын. Эгерде кимдир бирөө жоготкон өгүзүн же эшегин же коюн же кийимин же башка нерсесин жакын адамынан таап алып, меники десе, анда экөө тең сотко келсин. Сот кимди күнөөлүү деп тапса, ал ээсине эки эселеп төлөп берсин. Ким өз жакынына эшегин же өгүзүн же коюн же башка бир малын багып берүүгө берсе, анан ал өлүп калса же майып болсо, же уурдалып кетсе, бирок эч ким көрбөсө, анда ал жакынынын менчигине тийбегендигин айтып, Кудайдын алдында каргансын. Мал ээси анын карганганына ишенсин, ошондо жакыны эч нерсе төлөбөйт. Эгерде уурдалып кетсе, анда ал мал ээсине төлөп берсин. Эгерде жырткыч жара тартып кетсе, анда далил үчүн жара тартылган тарпты көрсөтсүн. Жырткыч жара тартып кеткен малды ал төлөбөйт. Эгерде кимдир бирөө өз жакынынын малын пайдаланганга алса, ал мал ээси жокто майып болсо же өлүп калса, анда ал төлөп берсин. Эгерде малдын ээси жанында болсо, анда ал төлөбөйт. Эгерде малды акысын берип жалдап алса, анда акы жалданган малдын ордун бассын. Эгерде кимдир бирөө сөйкө салына элек кызды азгырып, аны менен жатса, анда калыңын төлөп кызды аялды калсын. Эгерде атасы ага кызын бербей койсо, анда кыз үчүн канча калың бычылса, ал ошончо күмүш төлөсүн. Балчы сыйкырчыларды тирүү калтырба. Мал менен жынысташкан адам өлүм жазасына тартылсын. Теңирден башка кудайларга курмандык чалгандар жок кылынсын. Келгинди кысымга алба, кордобо, анткени силер өзүңөр да Мисир жеринде келгин болгонсуңар. Жесирди да жетимди да кысымга алба. Эгерде аларды кысымга алып кордосоң, алар мага боздоп кайрылышат. Ошондо мен алардын ыйын угам. Мен каарданып силерди кылычтап кырам, аялдарыңар жесир, балдарыңар жетим калат. Эгерде сен менин элимдин жардыларына карызга акча берсең, анда аны кысымга алып үстөк кошуп алба. Эгерде жакыныңдын кийимин күрөөгө алсаң, күн батканча кайрып бер.